Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Урматтуу мусулман туугандар, баарыңыздарга белгилүү болгондой эле азыркы учурда биздин ошо Баткен жергебизде чек ара тарапта эки мамлекеттин ортосунда түшүнбөстүк айынан чыр чатак когалаң болуп турат. Эки эл тең, мусулман эли, эки мамлекет тең, мусулман мамлекети. Ошондуктан баарыбызга тең уруштун, чатактын, согуштун кереги жок. Ким согушка себепчи болсо, ал Аллах субхана тааланын алдында өзү жооп берет. А биз карапайым адамдар ар ким өзүбүздүн ордубузду билип, бийлик башчыларынын, саясатчылардын ишине аралашпай, аларды жемелебей, жамандабай, өзүбүздү, сөзүбүздү, ниетибизди оңдоп, туура эмес сөздөрдү сүйлөбөйлү, аша чаап, интернет булактарында туура эмес комментарийлер жазып, баягы тактабай туруп, бийлик булактарын же башка адамдарды күнөөлөй берген болбойт. Жана ошондой эле экинчи тараптагы тигил өлкөнүн өкүлдөрүн дагы мусулмандарды жамандап сөкпөйлү. Аллах субхана таала баарына күбө, Аллах субхана таала адилеттүү. Ким кемчилик кетирсе, Аллах субхана таала өзү таразалайт. Ал өзү жазасын берет. Биздин карапайым элдин мойнундагы милдет өзүбүздүн ордубузду билели, саясатчылардын, бийлик башчыларынын иштерине аралашпайлы, Аллах субхана таалага жалдырап, дуа кылып, тилек кылып, тынчтык сурайлы. Эки мамлекетке чейин, эки мамлекетке тең, эки мамлекет элдешсин, элдер ынтымактуу болсун. Баарыбыз Алла тааланын кулубуз, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүбүз. Бизге согуштун эч бир пайдасы жок. Эки мамлекетке тең зыян болот. Ошондуктан ушундай учурда ар бир мусулман жогоруда айтып кеткендей эле тилин тыйсын, тилин ушактан тыйсын, такталбаган маалыматтарды таратуудан тыйсын, жаман көрүүдөн, жемелөөдөн, жек көрүүдөн тыйсын. Андан көрө Аллах субхана таала жалдырап, баардык убакытта дуа кылалы. Эки өлкөнүн бийлик башчыларына Алла таала ийгилик берип, эки өлкө элдешкенине себепчи болушун. Биз дагы колубуздан келген аракетибизди кылып, Алла таалага жалдырайлы, дуа кылалы, саждада туруп, намаздын ичинде салам бергенге чейин. Андан башка убакытта түн ичинде туруп, айрыкча мына бүгүн жума күн, ушу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, ушул жума күнү 1 саат бар, ким ошол саатта дуа кылып калса, Алла таала кабыл кылат дегендей. Мына ошол саат айрыкча асыр намазынан кийин шамга чейин. Жана ошондой эле айрыкча күн батып аткан учурда дуа кылса, күн батарга аз калган убакта дуа кылса өтө жакшы болот. Көптөгөн алымдар ушундай ойду айтышкан. Ошондуктан бизде азыр жакшы мүмкүнчүлүк болуп турат. Алла таалага жалдырап дуа кылып, эки дүйнөдөгү бардык жакшылыкты сурайлы. Элибиз үчүн, жерибиз үчүн, мекенибиз үчүн, мамлекетибиз үчүн жана жалпы мусулмандар үчүн. Урматтуу мусулман туугандар, мына ушул пайдалуу нерсе менен гана алек бололу. Жөн гана убактыбызды бекер кетирип, пайдасыз кейип кепчип, же башка тарапты сөгүп, же бийлик тарапты жамандоодон эч бир пайда таппайбыз. Андан көрө ар ким өзүбүздүн милдетибизди аткарып, ибадатыбызга так болуп, Алла таалага жалдырса, ошо гана бизге пайда берет. Аллах субхана таала эки өлкөгө тынччылык берсин жана жалпы баардык мусулман өлкөлөрүнө тынчтык берип, бизди согуштан, ачкачылыктан жана жалпы фитне, бузук иштерден баарыбызды Алла таала сактасын.